Саламатсызбы урматтуу телекөрүүчүлөр, ТМЖ телеканалында, ошондой эле Т-медианын Фейсбуктагы жана ютубтагы баракчаларында коомдук пикир көрсөтүүсү жана мен анын алып баруучусу Нурлан Ардаев мен болом. Саламатсыңардар бир ирет. Бүгүн биз жаңы кабыл алынган конституциянын негизинде биздин экономикабыз эми каяка барат, кантип өнүгөбүз, экономикага кандай таасир этет деген теманын алкагында сөз кылабыз. Ал үчүн биз бүгүн студиябызга Оштун көрүнүктүү эксперттер, экономист эксперттерди чакырганбыз. Анда мисалы мен тааныштырып кетсем, Эркин Абдыразаков мырза, саламатсызбы? Мирлан Убайдуллаев мырза, саламатсызбы? Жана Эркин жана Замир Пусуртегин. Саламатсыңарбы? Анда эмесе баштасак, урматтуу мырзалар, айтсаңар, 11 апрель күнү жаңы конституция кабыл алынды. Бул башкы мыйзам боюнча эми жашоо ошол боюнча уланат. Буга чейинки бир нече жолу өзгөргөн мыйзамдардын негизинде бир эч кандай көрүнүктүү бир нерсе болбоду да. Же өнүкпөдүк, же наркы, же бери болбодук да. Эми болсо, мына жаңы кабыл алынган баш мыйзам боюнча экономикалык тартипте кандай бир өзгөрүү болушу күтүлөбү? Эркин мырза, айтсаңыз. Биринчиден биз көп эле жолу мыйзамдарды кабыл алганбыз. Мына өзүңүз айтып өттүңүз. Бул мыйзамды кабыл алып коюш ар бир келген бийликтин өзүнүн табитине ылайык, баягы коом талап кылганда өзгөрүүлөргө жараша кабыл алынат да. Бирок бирде мен түшүнөлү. Баш мыйзам деген бул негизги багыты, же болбосо башкаруу формасы болобу, же мамлекеттик түзүлүштүн гана багыттарын, скелетин аныктап берет негизги. Анын ар бир беренесине өзүнчө мыйзам менен, укуктук ченем менен калыбына келтирет да. Ошол баш мыйзамга шайкеш келе тургандай укуктук ченемдерди иштеп чыгып, жогорку кеңеш аркылуу мыйзам катары кабыл алынат. Баш мыйзамдын ичинде конституциялыктагы баш мыйзамдар кабыл алынат. Ошол мыйзамдын ичинде нормативдик укуктук падакты деп коет. Ошолор гана кантип өнүгөт? Маселен, айыл чарбасы боюнча дейли, же болбосо финансы кредиттик саясат боюнча деп ала турган болсок, кандай багытта өнүгөбүз деп кетебиз. Мындай жактан ревизия жүрүп, ревизиянын алкагында мыйзамдар өзгөрүүсү күтүлөт. Эми сөзсүз түрдө, себеби дегенде баягы элдин өзүнүн каалоосу менен ар кандай толкундоолор, нааразычылыктар, же болбосо баягы жаңы келген күчтөр эскиче жашай албайт, эскилер өзүнүн ордун бергиси келбей, мындай карама каршылык болгондо антагонизм болот да. Пикир келишпей калганда толкундоолор революциялык ситуация деп коет да. Революциялык абал, кырдаал пайда болгондо мына өзгөрүүгө муктаж болуп калат. Бирок биздики мындай эле табигый эмес, стихиялуу түрдө мамлекеттик бийликтин башында отургандар бийликти өз колуна топтоп алышат, же болбосо өзүнө ыңгайлуу командасы менен гана байыйын деген экономиканы, бийликтин бардыгын приватташтырып алып командасы менен элдин нааразычылыгын жараткан убакта келет. Эми мына жаңы конституцияга алып келгенде бир топ мына конституциялык кеңешмеде 2 айда иштеди. Анын ичинде жана ар кандай сын пикир болуп атпайбы? Дароо эле оңдоп кетиш мүмкүн эмес. Конституция болуп калды деп атат, узурпация кетет деп атат. Бирок президент айтып атат. Мен деле түшүнбөй калдым. Бардык жоопкерчиликти мен өз мойнума алам. Өкмөт деген болбойт, анын башында мен болом деген болчу. Руководитель аппарат ошол өкмөттүн башчысы болот деген. Бирок азыр Кабмин турат. Анын орун-басарлары кайта эле баягы мурун тажаткан министрлер кайта келди. Дагы ошо структуралык система. Структуралык өзгөрүүлөрдө мындай бир биз сунуштаган жакшы өзгөрүүлөр кабыл алынган жок. Эми бара-бара оңолот деген ниеттебиз. Азыркы деңгээлде мындай экономикалык өсүштү камсыз кылышты президент өзү багыттарын туура жакшы айтты. Бирок ошону ушул азыркы команда алып кете алабы деген маселе туруп атат да. Дагы эле клан болуп атат да. Мирлан, айтсаңыз, ошол нерсе сиз өзүңүз көз карашыңыз кандай? Ошол Кабминдин пайда болушу, экономикага тийгизген таасири жана экономикага болгон рычагдар, механизмдер боюнча. Мен түшүндүм. Эркин Абдыразакович абдан туура айтып атат. Азыр биринчиден мамлекеттик башкаруу системасы өзгөрдү, бул факт. Мына 2 ай кетип атат. Бирок ошол эле мезгилде мына кайра эле ошол баштагы өкмөт жөнүндө сөз кыла турган болсок, аты гана өзгөрдү, бирок ошол эле структуралар калды. Бул биринчиси. Ал эми экинчиси, жалпы ошол коомдук мамлекеттик башкаруу система өзгөргөндөн кийин анын сөзсүз түрдө анын ичиндеги экономикалык саясатка, экономикалык багытка да сөз таасирин тийгизиш керек. Бирок биз аны иш жүзүндө көрө элекпиз. Реалдуу түрдө аны факт катары биз көрүш үчүн сөзсүз түрдө анын ишке ашыруу механизмдери, мисалы мыйзамдарга толуктоолор киргизилиш керек. Бул өтө чоң маселе. Аны жөн эле мындай эксперттик коом жолусу жогорку кеңеште отуруп эле киргизип кое албайт. Аны талдаш керек, караш керек, талкуу кылыш керек, анан кийин кеңири талкууга алып чыгыш керек, оң терс жактарын изилдеп чыгып, анан сунушташ керек.
Башкача айтканда бир гана экономикада эле эмес, жалпы ошол коомду алдыга жылдыруу жолдорунда реалдуу механизмдерди сунушташ керек. Бизде ошол коомду үчүнчүсү экономика боюнча. Экономика боюнча азыр биз реалдуу экономикалык алдыга жылууларды биз көрө элекпиз. Өзү барбы бизде реалдуу экономика сектор? Реалдуу экономикалык сектор эми бул сөзсүз түрдө өндүрүш. Барбы жокпу бизде? Өндүрүш эми канчалык деңгээлде көрүп атасыңар да. Мен силерге аны сан менен айтып коеюн, ошол экспорт импорттун сальдосун айтып коелу. 70-30 деп айтып келет азыр, бүгүнкү күндө чын факт түрүндө 10-90 эле түшүп калдыбы? Аябай көрсөткүчү төмөн. Эми ошонун негизинде өндүрүш канчалык деңгээлде экенин өзүңүздөр анализ кыла бергиле. Анан кийинкиси туура мындай майда ишканалар бар, бирок алар реалдуу таасирин мамлекеттик экономикаларга эле эмес, регионалдык масштабта да тийгизе албайт. Мына ушул маселе мынандай да, баягы куштун эки канаты дейбиз, биз идеология менен жашайбыз деп кээ бирки активисттерибиз чыгып атат. Бизге мындай реалдуу жаштарга багыт керек дейт. Чөнтөгүң курук болсо, курсагың ачка болсо, башкача айтканда экономикаң алдыга жылбаса, каякта жылыш болот? Замир мырза, айтсаңыз, эмне кылыш керек ушунда? Эгерде биздин реалдуу экономикалык секторубуз 10% түшсө, ички дүң продукциябыздын көпчүлүк бөлүгү четтен келген бечара мигранттардын акчасынан түзүлсө, эмне кылышыбыз, кантип жашайбыз? Рахмат. Коллегаларга толук менен кошулуп кетем. Мен бир нерсе айткым келет. Действительно, чындап 30 жылдан бери бизде жакшы мыйзамдар жазылды. Жакшы мыйзамдар бар. Бир эле мисал келтирип кетем, бул банк системасы. Азыркыча жакшы иштейт. Действительно жакшы иштейт. Андан тышкары бизде буга чейин мына салык кодексибиз эң чоң өзгөрүү 2008 болгон. 2008-де кабыл алынган салык кодекс кыйла эме нерселерди алып келди бизге. Бирок маселе, эң негизги маселе ошо аткаруу мамлекеттик органдары ошо талаптарды так аткарган эместиктен. Мисалы, жакында эле бир репортаж чыкты, мына Ош шаарындагы бюджет боюнча. Бул бар ошо салык кодекске такалат. Эгерде салык кодексин так аткарганда жергиликтүү бийликтегилер, анда жергиликтүү бюджетибиз толот эле. Мисалы, ошо курулуштарды айтайлы. Азыркы ар түр жол менен айланма жолдор бар, бирок ошол эле учурда айтайлы, кошулам ошо сюжеткечи. Ошо мэриядагы комиссиялар сунушташ керек курулуш компанияларга. Биз да кичине салымыбыз болсун силерге, мына бюджетибизди толтурайлы, мына сатуудан салык түшүп турсун депчи, мисалы. Анан дагы жакшы мыйзамдарыбыз бар эле, бирок жакшы мыйзамдар, бирок алардын кээрки статьялары, пункттары аткарууга мүмкүн эмес эле. Жок, эмнеге аткарууга мүмкүн эмес? Аткарган адам жокпу же? Жок, ошо мыйзамды Акаев мезгилде Кыргызстан баарын окутуп, бүтүн бардыгын эле жогорку билимдүү кылып коюшкан. Жок, ошо мыйзамдар кабыл алып атканда анализ регулятивный воздействие деген бар да. Ошолор так жасалган эмес да. Бирок мына айтып атпайбы, идеология деп идея келди, ошо статьяны жазып коебуз. Механизм жокпу? Бирок ошо статья кандай таасир этет? Ошону кабыл алсак, математикалык расчет, финансылык расчет, экономикалык расчет, укуктук тобокелчиликтер кандай болот ушу статьяны киргизсек депчи, ошондо анализдер жакшы жүрбөгөн эмес да. Бизде өзү аналитиктер барбы? Эми аналитиктер болгон менен бизде жоонто аналитик бизде өздөрүн эсептеп жүргөндөр толтура. Маселен, окуу жайларында мындай практикага барып өтүп, жакшы бир базасы менен аларды тааныштырып кете турган бир көрүнүктүү ишканалар жок. Маселен, мен айтар элем, мыйзамдарды абдан жакшы башка өлкөлөрдүн образецинде мировой практикадагы алып алдыга кеткен. Биз банк системасы эң туура айтты Замир. Биздики банк системасы алдаганча алдыга кеткен. Бирок биздин Кыргызстандын өзүнүн өнүгүү жолуна кеткенге бурмалашка жол бербейт. Себеби дегенде бүткүл дүйнөлүк банк жана валюта фонду бар. Ошолор башынан гранттарды берди, окутту, тиги кылып жүрүп, Кыргызстандын карызы билесиздер, азыр 5 миллиарддын тегерегинде болуп атат. Биздин өлкө толук кандуу экономикабыз баягы ийнеге отуруп калгандай болгон да. Өзүбүзчө самостоятельно эчтеке кыла албайбыз. Мына шаардын примеринде айталы. Шаар өнөктөш боло албайт, курулуш компаниялар болобу, чоң ишкана болобу, бир тыйын бөлө албайт. Биздин бюджетибиз шаардыкы болгону 1 миллиард 300 миллион болуп атат. Ал деле 10 жылдан өзгөрбөй келди. Өзгөрбөйт, ошо боюнча эле келе атат. Себеби дегенде негизги баягы салык кодексинин кричаш жагын айтайын. Негизги ишкана мекемелердин бардыгы Бишкекте офистерин ачып алышкан.
Баягы банк системасына ала Бирок турган болсок, өзүнүн ишин ошто жүргүзөт. Иште чарбачылык иштин баарын ошто жүргүзөт дагы, баягы закрытый баланс менен Бишкекке төлөйт. Бишкекте ушул ошто эле статус алган экинчи борбор деп биз ошто айтканыбыз менен милдетин толук аткарган мүмкүнчүлүгү жок. Бир курулуш компанияларына услуга көрсөткөнгө, электроэнергияга же газга, сууга, жол, коммуникация кылайын десе тыйыны жок. Аларды укпайт. Маселен, электроэнергиясы, газ деген булар монстрлар. Өлүп барат, укпайт. Мамлекетибиз жанагы коммуникацияны жардам бергиле, компанияларга жардам берсиңер, келечекте салык төлөйсүңөр десе, булардын тыйыны жок. Маселен, Бишкек шаары 12,5 миллиард сом. Bir жылдык бюджети. Биздики 10 барабар аз болуп атпайбы? Кана адилеттүүлүк. Же өзгөрбөйт? Өзгөрбөйт. Себеби дегенде бизде мэрлер кичине акча болсо эле паркты тазалайлы тиги булал, анан ак буранын жээгин жасап атышат. Бул канчалык деңгээлде экономикага таасир этет билбейм. Биздики жанагы Мирлан айткандай идеологиясы бир шаарды кооздоп койсок, ошо өзүнөн өзү өнүгөт дегенде, же болбосо туристтер келет, туризмдин өлкөсүн айландырабыз деп айтып атышат. Бул абсурд. Болбогон сөз. Биз биринчиден туристтерге эмес, өзүбүздүн элге ыңгайлуу шарттарды түзгөндү үйрөнсөк, өзүн сыйлабаганды ким сыйлайт? Мына Улуу Жибек жолу деп атабыз, илгерки Байыркы Ош шаары деп айтып атабыз, бирок Байыркыдан эчтеке калган эмес. Көрүп атасыздар. Маселен, чет өлкөлүктөр келсин дейли. Базарды бир кыдырат, музейди бир көрсөтөбүз, болду ошо менен. Анан жанагы кичинекей чычкан манты жедиребиз, анан кийин тигүү дейт. Көчөлөрдө же туалет жок дейсиз. Туалеттер нормальный, баягы киргенде вешалкадан башталат деп айтат да. Аны мен айтар элем. Бизде Ош шаарынын мурунку облиги жок, сакталган эмес. Мына Кузнечный крепость деп, жана ремесленниктердин крепость деп болчу эле да. Анан Улуу Жибек жолунун эчтекеси жок. Мен азыр суроому Мирланбек мырзага берсем, Мирлан мырза айтсаңыз, азыркы учурда президенттин демилгеси менен мурдагы мамлекеттик компанияларды жеке менчикке өткөрүү кандай карайсыз? Токтоп туруңуз. Мен эки ага менен инимдин сөзүнө толуктоо гана да. Макулмун. Анан кийин сиздин сурооңузга жооп берейин. Жана суроо берип атпайсызбы аналитикалык топтор жөнүндө? Бизде жакшы аналитиктер бар, талдоочулар бар, күчтүү талдоочулар бар. Бирок алардын бир жетишпестиги, биз баягы ооруну алып чыгабыз дагы сунуш бере албайбыз да. Мисалы Эркин агай берет. Биз беришке аракет кылабыз. Бирок башкалар мындай өтө мындай кооз сөздөр менен сүйлөйт дагы, баягы ооруну белгилеп чыгарып коет дагы, ошол ооруну жоюу үчүн эмне кылыш керек, же болбосо ошо ооруга жеткирбеш үчүн эмне кылыш керек. Ошондой аналитиктер аз болуп атат да, маселе ошодо. Анан эмне кылыш керек деп бул жака суроо берип атпайсыз, мен кошумча катары айткым келип атат. Биздин мамлекет рынок шартында жашап атабыз, рынок саясатын өттүк деп туруп эле мамлекеттин жөнгө салуу механизмин иштетүүгө аракет кылып атат. Жөнгө салуу деген эмне ал? Жөнгө салуу деген ошол шарт түзүп берип коюп, шарт түзүп берүү деген мыйзамды иштеп берип коет дагы, кээде жеңилдик берип коет, мыйзам аркылуу четте карап тура берет. Андай болбойт. Азыр мамлекет сөзсүз түрдө көзөмөл функциясын күчөтүш керек. Көзөмөл функциясын күчөттүңбү, ал аркылуу баягы орусча айтканда безнаказанность. Бизде ошол көбөйүп кетти да. Анан орусча айтмакчы, партнерство жакшыдыр. То есть көзөмөл бир убакыттарда көзөмөл кылып, көп ишканалар жабылып кеткен. Жок, мындай бир сиз айтып аткан туура, бирок мен айтып аткан позиция бул талаш туудурушу мүмкүн. Бирок бул эң эффективдүү. Мисалы ошол эле Кытайды, азыркы Россияны мисалга ала турган болсок, мамлекет өзүнүн контролирующий деп айтабыз го, функциясын күчөтүп алды. Мамлекет ошондо гана өзүнүн мамлекеттүүлүгүн сактайт, ошондо гана өзүнүн экономикасынын өнүгүшүнө кандайдыр бир өбөлгө түзөт. Мына ушул нерселерди биз мамлекет четте калтырып коюп атат дагы, өз чекеге туруп алып тамаша кылып калып атат да. Мына ушуну жоюш керек. Ошол көзөмөл аркылуу, мисалы ошол баягы банк системасын айтып атпайбы? Коммерциялык банктар нарушение кылды, лицензиясын сразу алды. Салыкчы салык төлөбөдү, 1-2 мыйзам боюнча предупреждение бер дагы жазалаш керек. Коррупция алып келбейби? Эмнеге? Ал порядок алып келет, тартип алып келет. Конечно, баягы Безизянов дейт го орусча, анда Безизянов болушу мүмкүн, болбошу мүмкүн. Бирок азыркы учурдагы негизги талаптардын бири да. Замир мырза айтсаңыз, экономикада мындай түшүнүк бар да, бизнеске кирүү деген. Ошол бизнеске кирүү үчүн мамлекет менен тыгыз иштеп, ага ошол 10 болсо 10, 20 болсо 20 справкаларды, ар кандай лицензияларды алып, ошо бизнеске кадам таштайт адам же фирма да. Ошолго азыркы жаңы конституция боюнча бизнеске кирүү оңой болуп калды деп ойлойсузбу?
азыркы жаңы конституцияны мен окуп чыктым. Экономика жагынан дагы, анан кийин ишкердүүлүктү колдоо жагынан дагы принципи мурдагыдай эле, мурда конституциядагыдай эле нормалары, кайсы бир олуттуу кайсы бир өзгөрүүлөр жок. Бул башкача айтканда, эгерде азыр биз ушуга чейинки болгон бүт мыйзамдарыбызды анализден өткөрүп, инвентаризациядан өткөрүп, агайларым айтмакчы жакшы аналитиктерди, практика аналитиктерди алып келсе, ошонун ар бир статьясын талдап чыксак, мурдагы болгон каталарды эске алып, анан келечекте ушул статьяны оңдосок, келечекте эмне болот десек, анан уже толуктоолор киришибиз керек да. Же болсо бир эле мисал келтирейин, ошо 2008ден бери салык кодекс почти 100% өзгөрүүдө. Бул деген сөз, ол норма уже давно эле бир 2017-жылда жаңы салык кодекс калып алышыбыз керек эле. Эли 100% өзгөрүү дегенден кийин, значит, кандайдыр бир экономикабызга таасир эте турган, же болсо кандайдыр экономикабызды кандай оң жакка алып бара турган, же терс жакка апара турган же болуп калышы мүмкүн эмес да. Ошондуктан бул уже маселе ошо 2017-де эле жаңы кодекс алышыбыз керек эле. Же болбосо билим берүү системасы. 6 мыйзам бар. Билим берүү тармакты мындай көзөмөлдөгөнгө же регулировать эткенгечи 6 мыйзамды окуп көрсөңүз, вроде бир эле отурасыз. Бирок кайсы бир пункттары бири-бирине каракаланышы керек да. Көрдүңүзбү? То есть мен айткым келет, бул жерде уже тармактык кайсы бир мыйзамдар калып алышыбыз керек. Неге мен банк системасын баштадым? Биринчи тармактык мыйзам бул улуттук банк калып алды. Тармактык мыйзам калып алгандан баштап уже биздин банк системабыз хоть бар автоматын атсаңыз, жок мен мыйзам боюнча деп отура берет болчу. Баары төлөйсүң дейт. Бул жака ham кошулам. Мисалы, салык бул милдеттүү. Азыр конституция боюнча да мурдагыда да салыкты төлөө. Эгерде мамлекет же кайсы бир маалыматтык технология колдонуу менен бир көзөмөлдөсө да болот, азыркы технологиялар менен, не обязательно бар адам фактору. Ушундай кылып койсо болот, маалыматтык технологиялар менен төлөй турган кылып койсо болот да. Анын справкалар боюнча дагы. Ооба, акыркы жылдары биз мамлекетибиз санарип технология колдонуу аракеттери баштаган, кылып келатат, Кудай шүгүр. Бирок ошол учурда бир дагы ошо тармакты регулировать эте турган мыйзамыбыз жок экен. Кандайча? Болгону бир мисалы мен бир ишкана ачам десем, болгон мындай мыйзам бар. Канча кыйынчылыкка кабылам? Мисалы мындай мыйзам бар экен. Электрондук башкаруу деген мыйзам бар. Жана электрондук кол тамга жөнүндө мыйзамыбыз бар. А бирок санарип технологиялар жөнүндө кодекс же тармактык мыйзамыбыз жок да. Ошо уже пышып жетилди да. Эгерде ошондой мыйзамдар болгон болсо, сиз айткан сунуштарыңызды ошол жерде карап кетсек болот да. Бизнеске кирүү эң оңой жолдору деп. Анан кийин дагы бир иштелген норма бар. Ошо бизнесте бирдиктүү терезе деген түшүн кирген кайсы бир жылдары. Бул 10 жыл болуп калды. Ооба, бирок ол такыр иштебейт азыр. Юстицияга барасың, дагы эле ошо 10 күн жүрөсүн. Дагы эле ошо 20 күн жүрөсүн. Мисалы бизнес ачам. Мындайча орустуча айтмакчы энеги бар атаңа бар. Ооба. Дагы эле калып кеткен. Мисалы, ошо бирдиктүү терезе бизнести каттоодо ошо только юстицияга барат элең, Адилет министрлигине бүт документиңди тапшырасың, ошо жерде бүтүш керек эле да. Салыкка азыр кайра эле ошентип жүрөсүң да. Анан ошол өзүнүн эффективдүүлүгүн көрсөтпөгөн мамлекеттик ишканаларды азыркы учурда ошолорду жеке менчикке берүү боюнча. Бул боюнча кечээ аябай чоң талкуу болду. Мына шаардагы ошол маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн катышуусу боюнча эми бул жерде коомдо азыр кайчылаш пикир пайда болуп атат. Кандай болуп атат да? Мамлекет өзүнүн стратегиялык багыттагы регионалдык масштабта эмес, мамлекеттик масштабтагы спецификалык өзгөчөлүгү бар ишканаларды жеке менчикке бербеш керек деген коомдо пикир азыр пайда болду. А рыноктун өзүнүн кээ бирки талаптарына таяна турган болсок, ал жерде ошондой ишканалар сөзсүз түрдө менчикке берилиш керек деген азыр биздин кээ бирки эксперттердин, аналитиктердин, коомдук ишмерлердин, айрыкча мына чоң дөп адамдардын ушундай ою болуп атат. Бул азыркы саясат жүргүзүп аткан биздин жетекчилерге жагынуу болуп атабы, же чындап эле ошол рыноктун шартын билген адамдардын ою болуп атабы? Маселе мына ушунда болуп атат. Мен эгерде жеке пикирим айта турган болсом, мен ага каршымын. Сизчи? Мен колдоо иретинде айтып коеюн, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул биздин Кыргызстанда түшүндүм. Мен өзүмдүн пикиримди айтайын, макул же кескин жок деп айта албайм. Себеби дегенде, мен практик катары өзүмдүн оюмду айтайын. Тарыхта мына биз
ата бабабыздан калган бизге белек болуп келген эң чоң ишканаларды писак программасына кирип, чет өлкөлүктөрдүн 29 чоң ишкананы талкалап жок кылдык. Эч кандай азыр базарда даже уурду калган жок. Үй салып алышты. Эми андан пайда деле болгон жок. Болгону жанагы салыктан, соцфонддон кутулду, болду. Калганын жөнөкөй кишилердин баюусуна, баягы магнаттардын пайда болушуна жол түзүп бердик. Экинчиси, мамлекет ушу колдо болгон ресурстарды башкарууда жакшы менеджерби жокпу деген суроону койгум келет да. Мамлекет эч качан биздин Кыргызстандагы коррупциялык элементтер турган кезде, азыркы мыйзамдардын иштебей турган мезгилинде бул эффективдүү башкаруучу боло албайт. Госмүстөдө министрлик деңгээлинде түзүп койгон. Алар баягы жакпаган жетекчини иштен алып коймой, анан акционердик коомдордун чогулушуна барып коймой гана болот. Мына бир факты. 103 мамлекеттик ишканалар республика боюнча болгону бир жылда 1 миллиард сом берди пайда. Бул эмнеден кабар берет? Бул эмне деген тантырактык? Экинчиси, 65 акционердик коом мамлекеттин менчигинде турган. Болгону 5 миллиард сом пайда берди. Булар эффективдүү иштебейт экен деп эми мамлекет баш оорутпай эле, мына Мирлан мырза айткандай, сторонний наблюдатель болуп, баягы баласын эшикке таштап койгондой эле болот да, эптеп көчөдө чоңое берсин дегендей кылып атат. Бул андай болбойт. Экинчиси, айыл чарбасында ушундай жетим абалга киргизип алышканда кредиттерди берип атабыз бизден сурабай. Бюджеттин эсебинен 5-7 миллиард берип атат. Еще плюс жана банктарды гана байытып атабыз. Аларга 50% дагы баягы пайызын дагы мамлекет биздин эсебибизден төлөп берип атат. Бул эмне деген сандырактык? Эгерде болуптур, кредит бердик дейли, өзүбүздүн жарандар. Бирок ошолорду ошол мезгилде кайтарым эмне болот? Болуптур, акчасын кайтарсын дейли. Акчада маселе жок. Азык-түлүк коопсуздугун жок дегенде, силер продуктуңарды бизге мынау баада бергиле деп контракт түзгөнгө мээси жетпейби булардын? Азык-түлүк демекчи, мына акыркы 3 жылдын ичинде, 5 жылдын ичинде өзүңөр көрүп атасыңар, доллардын кескин өсүшү. Анан өзүдөн чыккан азык-түлүктүн баасы менен четтен келген азык-түлүктүн баасы менен бирге болушу. Азыр мисалы мына майыңар 160 сом турат, этиңер 500ге жетип калды. Амурда доллар акысы эле ошол нерсеге мисалы азыр жаңы конституция боюнча ушул кандайдыр бир антимонополиялык бир кандайдыр бир механизмдер иштеп чыгуу мүмкүнчүлүк барбы? Эмне үчүн биздин антимонополия иштебейт? Нурлан мырза мындай да. Азыр Эркин Абдузакович абдан туура айтты, мен аны толуктап туруп анан сиздин сурооңузга жооп берем. Бул жерде эми мындай да, жетекчилик өзү кызыктар болуп калды стратегиялык ишканаларды сатуу боюнча. Эгер менчик өткөрүү боюнча, менчик өткөрө турган болсо, анда конкреттүү мыйзамдуу жол менен шартты коюш керек. Ошол объект жеке менчик өткөндөн кийин ал биринчиден жок болбош керек, экинчиден ошол азыркы турушуна караганда бир нечеси пайда алып келиш керек. Пайда бир гана өзүнө эмес, мамлекетке коомго. Мындай ушундай шарттарды, мен образдуу түрдө айтып атам, ушундай шарттарды коюш керек. Ал эми жана сиз айтып аткан механизмдер боюнча мен жана башында айттым го, экспорт импорт менен эле биздин акыбалыбызды билсе болот. Канчалык деңгээлде доллардын өсүп атканы, канчалык деңгээлде өндүрүмдүүлүк жолго коюлган, ал жок бизде. Ал бизде жок. Ал эми доллардын кескин өсүшү, эми бизде баягы орусча айтканда завозной импорт да бул. Бүт эле импорт болуп атпайбы? Биз өзүбүз өндүрбөй эле биз баягы кызмат көрсөтүү тармагынан өнүктүрүп бирдик 30 жылдын ичинде. Эгерде өндүрбөсөк, каяктагы баюу, каяктагы экономиканын өсүшү, каяктагы 10% өзү өндүргөн нерсени контролдосо болбойбу дейм да? Контролдосо болот. Эмне үчүн экономика мисалы Россиядан келбейт да. Майды деле ушул жерден чыгарабыз айрым бир бөлүгүн. Экономиканын бир өзгөчөлүгү бар да, канчалык экономика либералдуу болбосун, канчалык эркин болбосун, бирок сөзсүз түрдө көзөмөлдү талап кылат да. Учет и отчетность деген бар түшүнүп. Ал болуш керек да. Ал сөзсүз түрдө болуш керек дегенде жолго коюлуш керек. Орто жолдо. Эми бир аракет кылып көрөйүнчү. Жардам иретинде да. Мына Союз мезгилинде жашаганбыз. Маселен, Кыргызстанда өндүрүлгөнбү, каякта өндүрүлгөн Северный полюс калпарабы, ошондо пояс боюнча тыйын акчасы так даана көрсөтүлчү. Күндөлүк керектелүүчү товарлар деп элдин аялуу катмарына арнап 30га жакын товардын перечени эч кандай өзгөрүүсүз бекитилип турчу да. Бизде деле Кыргызстандын өзүндө деле көп нерсе өндүрүлөт. Жанагы Мирланга кошулам, эсеп кысаптын жоктугунан болуп атат. Биз жок дегенде өкмөт өзүнүн токтомун чыгарып, мына Кыргызстанда өндүрүлгөн товарлар, мына биз бааны ушу боюнча коюңуздар, ким алып келип ушуну койгон болсо же өндүргөн болсо, биз мамлекеттин эсебинен возмещение беребиз дебей атпайбы? Мамлекет ошо
кетирилген чыгымдарын возмещать этип бериш керек. Ошондо стимул болот. Кепилдик жок. Анан экинчиси бул деген кечип сөзүңүздү бөлүп коеюн. Бул деген мисалы банк системага мамлекет бир кандай бөлүгүн берип атпайбы? Себеби банк системанын мыйзамы толуккан жазылган экен. Мына мен айттым. Өнөр жайлардын мыйзамы анда толуккан эмес экен мындай дегендечи. Банк деле биз банктарды жөн эле айтып атабыз деп айттым. Дагы бир жолу кайталап коеюн. Банктарга биз багыл айыл чарба азык оокаттары арзан болсун үчүн биз сиз менен бизден сурабай эле кредиттин пайызын возмещать этип берип атпайбызбы? Биз аларга мынабу өзүбүзгө керектүү товарды өндүрдүңбү? Ошонун мынау баада биздин кампага коюп кой деген киши жок болуп атпайбы? Эмне өндүрсөк эле баарын салпактатып эле чет жакка алып кетебиз деп атат. Бул туура эмес. Кайсы гана мамлекет болбосун, азык-түлүк коопсуздугу бул дайыма дотациялык тармак болот. Башында эле айтып кеттим, кайсы гана тармак болсун, тармактык мыйзамдар болуш керек. Ошондо дотациялык дегенден кийин мен кошулуп кетем, кайсы бир бөлүк чыгашаларын мамлекет өзүнө алыш керек. Банк аркылуу эмес. Моюндалбаса болбойт. Же болбосо кандайдыр бир кампалар болуш керек. Дагы энзи деген болчу. Мен мындай, сен өндүрүп кел, мен мынча сомдон алам, кайсы бир бөлүгүн сатып бер же мындай депчи. Ошондой кайсы бир тармактык мыйзамды иштеп чыгып туруп, азык-түлүк коопсуздуктун кайсы бир дотациялык бөлүктөрүн, методдорун, усулдарын ойлоп чыгышыбыз керек да. Ойлоп чыккан эмес, уже дүйнөдө бар ал. Бар нерсе бар, ошолорду колдонушубуз керек. Так, бирок onu кабыл деген айтып эле кетип атпайм. Бизде жакшы статьялар башкалар ошонун аткаруусу келип ошол жерге келип көзөмөл. Мисалы ошо мыйзам аткаруусу каалабай да. Ошол жерге такалып каалабай атпайбы мамлекет? Көнөгүз чырайлуу ичинде иштеген десеңиз эмне деген? Замира айда туура айтты. Баягы орусда бир жакшы сөз бар. Всё новое это хорошо забытое старое. Мисалы ошол эле загат контор, загат пункттарды мамлекеттик баягы сатып алуу, госзакупканы айтты го, мен айтып атпаймынбы? Туура. Ошол мамлекет кепилдик бере албай атат да ошогочу. Ошол айыл чарба болобу? Мисалы, продовольственная безопасность деп атабыз. Азык-түлүк коопсуздугу бул Кыргызстанда эмес, дүйнөлүк масштабта азыр биринчи маселелердин бири. Мына мен мисал катары мына аксакалдарыбыз жалган айтып Ошол эле будайды биз союз мезгилинде эң максималдуу өндүргөндө Кыргыз Республикасына 60%га гана жеткен. Биз азыр туруп алып ошол эскилер мактанып атат. Биз Ленинград областыны эт менен камсыз кылып турганбыз. Өзүбүздүн этибиз өзүбүзгө жетпейт эле биз кантип камсыз кылабыз? Кантип камсыз кылганбыз? Көрдүңөрбү? Ошон үчүн мен эмне үчүн бул суроону бердим? Себеби мына былтыркы пандемия учурунда билинип калды, мамлекет өзүнүн өзү экенин, эл өзүмен өзү экен мындай анык билинип калды. Ортосунда чоң бир ажырым бар экен билинип калды. Ошол эле учурда мисалы эч кандай бир кечээ да бир жаңылык айтып берейин силерге. Кечээ кайсы бир мамлекеттик органдын пресс-службасы майнинг фермаларды жабуу керектигин айтып атат да. Мен билбейм кандай канчалык маалыматы бар майнинг ферма боюнча, биткоиндер боюнча, ошол боюнча. Мисалы башка мамлекеттерде такыр башкача подход. То есть, кыл дейт. Мага мен сага шарт жерди берейин, светин берейин, бирок мага экономикага жардам бер дейт. Эмне үчүн биз жөн мындай асмандан пул түшүп атса, ошону карабайбыз дагы эле ошол байкы эле 10%ке жетпеген реалдуу экономикага асыла беребиз. Эмне үчүн ушундай болот? Же биз билимибиз жетпейби бул нерсеге? Сен өзү айта аласызбы? Билимдүү эксперттер жакшы, көп бизде сыртта да жүрүшөт, ички эмеде жүрүшөт, ички Кыргызстаныбыздачы. Айтып атпаймынбы? Ошо майнинг ферма боюнча дагы бул аябай кирешелүү тармак. Ошону айтпайм, ал мындай эчтеке кереги жок агачы. Ал деле жөн эле кайсы бир кичинекей дайра болуп туруп, мини гез кылып туруп, онда иштетсе болот майнингтечи. Болгону айтып атпаймынбы? Болгону ошо кайсы бир мыйзам кабыл алып атканда, ошо жакшы бир талдоого, жакшы талдоочуларга бериш керек да. Олар мурдагы дагы опытты карайтылар, келечекте кандай болуп кетиши мүмкүн деп да карап берет эле да. Бизде мыйзам кандай кабыл алат? Бирөө идеология эме болот, ушундай кылыш керек экен дейт да, коет да, кете берет дагы да. Ошо өтүп кетет дагы, анан же иштебейт, же эч нерсе кылбайт, ол мыйзам. Арасат болуп калат. Ошондо мындай дегенде мен бир оюн жыйынтыктап берейин силерге. Ошондо силердин айткан сөзүңөр боюнча саясий көп маселелер экономиканын өнүгүшүнө өтө чоң таасир этет. Бөгөт терс. Эмне кылыш керек ондо? Эмне баштан саясат алмаштыралы, же кандай кылыш керек? Же кадрлык кызмат, же болсо механизм өзгөртүш керекпи? Эми мындай да.
Биз кадрларды баягы кадровый службадагы тесттерди өткөрдү. Мына акимдерди түндүк түштүк кылып чакчалыккен чыгарып алып келип атышат да. Бир чети мунун пайдалуу жагы баягы түндүктөн түштүккө келсе, мурунку союз мезгилиндеги старый забытый деген жакшы нерсе бар да. Келип эл менен таанышсын, элдин шартын көрсүн, баягы түндүк түштүк ажырымына бир аз да болсо бөгөт коебуз. Экинчиси, мына биз критерийди туура эмес коюп атабыз да. Ошол келген аким болобу, же болбосо жетекчи болобу. Мына дагы эле кайтып келсек, имуществону айтып атпайбызбы? Бул жеке менчиктерге сөзсүз түрдө бериш керек. Мамлекет өзү эптей албагандан кийин. Бул жерде дагы бир чоң рычаг бар. Илгери союз мезгилинде министерстволор керт башы менен жооп берчү болчу да. Министрликтерге эле берип, мамлекеттин үлүшү, анан жарымын хотя бы частный лицолорго берсин. Государственный частный партнерство деген мыкты мыйзам бар, бирок иштебейт. Бирдеме десең эле акча жок деп эле басып жүрүшөт. Анда бул мыйзамды отменить этиш керек да. Раз финансовый подкрепление источник жок болгондон кийин. Экинчиси, ошол жетекчилердин оценкасы. Бул ишкананы алгандан кийин 3 жылбы 5 жыл профилин өзгөртпөйсүң, мурунку сакталып калсын производственный потенциал. Канча жумуш орун түздүң, карыздарыңан кутулдуңбу, элиң айлык берип атасыңбы, инвестиция тарттыңбы, продукцияны башка жака ташып чыгардыңбы деген критерийлерди коюп, анан оценка кылыш керек да. Биздики бирдеме болсо эле иштен алып коет, болду, ошо менен бүттү. Башка бирөөсүн алып келет, анын жоопкерчилиги жок, мурункунун отчету жок. Анан стратегиялык объектилер бар. Бул стратегиялык дегенди мен аэропортду айтар элем, темир жолду айтар элем, анан кийин Тоо кен тармагы. Бул Кыргызстандын өзүнүн баягы арка бели десек болот да. Буларды эч качан мына Кумтөр аферасын, мына жер үйдүн аферасын көрүп атасыздар. Кыргызстандын мына жер үйдү деле 100 миллион долларга бергенге аябай сүйүнүп 100 объект курабыз деле кумга сиңгендей. Кана ошол 100 объект? 100 миллион доллар кетти, жок болду. Же объекттер болгон жок. 100 миллион доллар эмес, ал жерде 5 миллиард долларлык киреше жатат келечекте. Эмне үчүн биз 100 миллион долларга эле берип коюп, мамлекеттин үлүшү жок калып калышыбыз керек? Бул жерде коррупцион элемент жооп бере турган, келечекте карала турган иш. Экинчиси, Кумтөргө мына өзүбүз улутташтырууну бир эле чечиш керек. Бул улуттук байлыгыбыз. Улуттук десе эле чаңдап качып атышат. Мен түшүнбөйм. Баары азыр деле өзүбүз иштетип атпайбызбы? Улуттук деген бул баягы конституционун бир мыйзам бар. Ошону өзгөртүп отмен кылыш керек. Биздики баягы эл аралык деңгээлдеги ишкана мекеме дедик да, конституциялык мыйзамды кабыл алып, биздин мыйзамдардан жогору туруп, Кумтөр азыр бизге козырной карта кылып силерди утуп алам деп коркутуп шантаж кылып аткан мына ошондо жатат. Улуттук дегенден коркпошубуз керек. Эгерде биз улуттун өзүнүн байлыгын элдин ырыскысы десек, дүйнөлүк деңгээлдеги бир дагы сот бу эл аралык уюмдар эч качан аферисттердин жолун колдобойт. Мына ушуну унутпашыбыз керек да. Ошондо мына Кумтөр боюнча ошондой экологиялык бир пункт ал ошондо биз чоң бир мүмкүнчүлүкпү же жөн эле шылтоосу болуп калды? Эми муну азыр эшиктеги жаш баладан баягы пенсиядагы кемпир чалдар деле обсуждать этип атышат. Бул жерде мамлекеттин эрки бар. Ошого өзү иштетип кеткенге шарт жана экологиялык толук кандуу бүт бар 5 миллиард деп эсеп утуп алабыз дегенге мен ишенбейм. Себеби дегенде реалдуу карашыбыз керек. Бул жерде Кыргызстандын бийлиги 29-25 жылдан бери өздөрү шарт түзүп берип келип атпайбы? Анан өзүңдө турат айып, каяка барасың кыйшайып дегенде сөз бар да. Өзүбүз кылгылыкты кылып коюп эми баарын канадалыктардан көрүп атабыз. Эмне үчүн утуруу Кыргызстандын долясы азайып келген? Мына жаңы башында дагы айтып өттү Замир мырза. Улуттук банк монстрга айланып алган. Бул өкмөттүн структурасында жок нерсе. Бул акча кредиттик саясатты колдоп, алдыга сүрөй турган өкмөттүн өнөктөшү болуш керек эле. Бул монстр эч кимди укпайт. Чет өлкөдөн келген бир эксперттер бар. Ошолор менен сүйлөшүп, мындай экен, болбойт, бизге кредит бербейт, кийин бизди кысып коет деп эле эч качан биздин өкмөт башчыларынын президенттин да калы жетпейт бугачы. Бул системаны өзгөртүшүн бир жолу. Биз азыр жана РСК менен Керемет банк, Айыл банк үчөөнү дагы сатып жок кылалы деген аракет кетип атат. Бул эң туура эмес. Мамлекеттин кызыкчылыгын коргогон болуш керек. Биз улуттук банкты монстр кылып коюп жана алтынды да улуттук банк сатып алсын деп атабыз. Улуттук банк бизге алтынды сатып алсын болуптур өзүнүн Кыргызстандын ичинен. Жанагы налог с продаж деген балекетти киргизип, ошону элдин жана бюджетке туура түшүрө турганга барабы жокпу? Мына ушунда жатат маселе. Мыйзамды өзгөртүш керек. Эмне кылыш керек дегенге мен кичине толуктоо катары айтып келип
Жанагы өзүмдүн эле сөзүмдү кайра кайталап атам, канчалык экономика либералдуу болбосун көзөмөл күчөтүлүш керек. Бул биринчиси. Экинчиси, рынок шарты, рынок мыйзамдары ушунчалык мындай укмуш абалды түзөт да. Ушунчалык ушундай бир ситуацияларга алып келет. Кайсыл механизм болбосун, ал аткарылбаса, канчалык ал кооз жазылбасын, аткарылбаса ал бекер. Ал бекер. Мына Аскар Акаевдин мезгилинен бери эле ошол биз жанагы чоң крупный ишканаларды жок кылдык. Эмне үчүн? Себеби рынок шартында ишканалар ийкемдүү болуш керек. Кичи жана орто ишканалар ийкемдүү болот экен, рынок мыйзамдарына туруштук бере алат экен деп туруп жок кылдык. Мына шылтоолордун бири. Эмнеге алып келди? Ал экономиканы сазга отургуздук. Ошондуктан кандай иш аракет болбосун, кандай механизм болбосун, алардын башында сөзсүз түрдө мамлекеттик көзөмөл болуш керек. Ошол эле салык система либералдаштыруу боюнча ошол эле НДСти, ошол эле азыр айткан налог с продажды кандай өзгөртүү убактысы может келгендир, кандай деп ойлойсуз? Кошулам силерге толук. Себеби дегенде салык кодексу жана салык фискалдык саясатыбызды өзгөрүүгө дуушар болуш керек. Ага дагы негиз бар, жаңы конституцияга кабыл алгандан кийин. Себебен ал жерде башка нормалар бар, экономикага тиешелүү жерлерчи, ал жактачы. Ошондуктан мисалы айтайлы, налог с продаж и ана НДС бул экөөтөн косвенный налог. Экөөнү бириктириш керекпи, же эмне кылыш керек? Маселе ошодо турат да. Экөөтөн косвенный налог. Экөөтөн эле баягы выручкадан налоговый база выручкадан ошондон алып келет. Төлөөчү конечный потребитель. Ошол учурда эми карап туруңуз. Эмнеге азыр качат же болбосо коррупцион элементтер бар бул жердечи? Себебинде порог 8 миллион деп койгон. 8 миллионго чейин сен мындай кичине налоговый нагрузка азыраак болот да. 8 миллиондон ассаң уже НДС 12% отурат. Нагылып отурат да. Тут уже кыйын отургандан кийин баягы сиз айткан азык түлүктөр кичине кымбаттай баштайт. Товарлар кымбаттай баштайт 12%-кечи. Ошондуктан бул болсо 8 миллион жеткизбеш үчүн анда биринчиден двойная бухгалтерия жолу бар да. Жолу мындай. Ошо бирок бул айтып атпаймынбы, ошо салык кодекс 2008 кабыл алынып атканда, ал жерде отпискасы бар, отсылкасы. Кандай? Что НДС кылат, налог с продажи жоюлат депчи. Бирок барбы азыр? Азыр жок, азыр эми ошончо 2008ден келатты, баягы бюджеттик тартыштык болуп атты, бул да кайсы бир доляны алат да салык түшүмдөрдүнчү. Кайсы бир эмесинин үлүшү бар да налог с продаждынчы. Ошондуктан ошону келип азыр мисалы безналичный расчет кылсаң 0% төлөйсүң дегенде бирок аз көп безналичныйга ham барбайт да. Безналичный расчетко барса баягы 8 миллион сразу көрүнүп калат. Ана же НДС отуруп калат. Эми кызыкта бул жерде бирок дүйнөлүк практикада мисалы дифференциальный подход бар, же болбосо порогду көбүрөөк кылат. Россияда мисалы 65 миллион рубль. Порогду көтөрүп коет да. Бул жерде чыгымчы мындай да, чыгымды искусственный жагынан алып келгенде көбөйтүшөт да, баягы пайданы азыраак көрсөтүп, бул жерден раз ал пайда зыяныңы өзүң эсептей бер. Биз наказание кыла турган бир рычагы канча кызмат көрсөттүң, ошо кызмат көрсөтүлгөн суммадан гана баягы фиксальный сумманы алыш керек да, буларды баягы качыш үчүн. Раз ты совершил сделку, меня не интересует, сен канча затрат кетирдиң тигүү, баягы ар кандай чыгымдарын көбөйтүп, прибыль алган жокпуз тигүү деп тура беришет да. Бул туура эмес. Экинчиси, биз баягы укрупненный кылып, баягы элдин башын айландырып, ар кандай мыйзамдарды кабыл алып, баягы салыктын түрлөрүн көбөйткөндүн ордуна кызмат көрсөттүңбү, товар өндүрдүңбү, мынанча процентин коюп кой болду. Баш айландырбашыбыз керек да. Биз түшүнүктүү болсун үчүн элге салык кодексин обсуждениеге деле койгон жок. Азыр кылабыз деп айтышкан, бирок эми быйыл шайлоонун шайтан оюндары турат. Монобу жогорку кеңеш азыр көпчүлүгү кетип калды, бүт эле жаңы кишилер отурат. Качан булар түшүнөт, эмне кылат? Бири менен разборка азыр күн деле чек ара менен эле кумтөр. Башка маселе жок болуп калды. Биз тез аранын ичинде ушул жогорку кеңеш жогорку кеңеш таркап кеткенге чейин эгерде жанагы 200дөн ашык мыйзамдарды кабыл алыш керек, подзаконный актларды, конституцияга шайкеш келиш үчүн. Ага үлгүрөө жокпу деген маселе болуп турат. Булардын компетенциясы жетеби деп. Ошол анан эми шайлоого баары аттанып кетет. Вот көрөсүздөр, мына июлдун 1-нен баштап отпуска башталат булардыкы. Бир айдын ичинде кантип үлгүрөт? Ушул кезге чейин баягы конституциондук нормага туура келе турган подзаконный актларды кабыл алганын мен көрбөй атам да. Анда менин түшүнүгүм боюнча ушул эле 4 киши, Кудай кааласа көзгө жакын дагы эле ошол эле тема боюнча дагы айтып калат. Дагы кайтабыз. Туура. Дагы бир суроо силерге. Эми ошондо биздин мына реалдуу экономикалык секторубуз өтө төмөн болсо,
эл өз-өзүн багып атса, мамлекет өз менен өзү болсо, жаңы конституция кабыл алынса, ошондо эми убакыт эле керек экен да. Сиз айткандай, олар пока ревизия кылып закондорду башынан жаңы конституцияга ылайыктуу жазып чыкканга чейин дагы бир канча убакыт өтөт. Ого чейин ар бир мыйзам 3 жолу окуудан өтүш керек да. Процедурасы ошондой. Ага чейин процесс разработки бар, процесс обсуждения бар, ага чейин еще. Экспертный заключение кылып ар бир министрлик, допустим, биздин Кыргызстанда бир мыйзам кабыл алыш үчүн согласование 20-21 ишкана бар. Мына министрликтер бар. Ар кимисине жок дегенде 3-4 күндөн жүгүрөсүң. Барганда эле кол коюп бере койбойт. Калтырып кетиңиз, биз карайлы. Мен өзүм бир чоң долбоор менен бардым эле. 3 айда араң алып чыгып өкмөттүн токтомуна кол койдурганбыз. Алмаз Шаршенович анда премьер-министр болчу. 3 ай дегенде. 3 ай дегенде мен Бишкекте жүрдүм го. Темселеп эле. Болбогон бир мыйзам үчүн. 15 жыл мурда. Ошондо бюрократия, ошондо коррупция бар. 21 министрликте ведомстволор бар. Жана чек ара кызматы, бажы кызматы, санитарный, горный, экотехника, тигибу, жаратылыш коргоо деген балекеттин баарына бардык да. Мен ошон үчүн Бишкекте кайсыкына кайры жайланышканын жакшы ойлойм. Анымызда жыйынтылсак, өзүңөргө бир эркин микрофон берсем, оюңарды айтсаңар, толуктоочу оюңарды. Эми урматтуу мекендештер, биз жаңы мыйзам, жаңы турмуш баштайбыз, жаңы баракты ачабыз деп атабыз, бирок бул өтө оор процесс. Себеби дегенде ушунча жылдан бери болуп келген баягы чыгарданын баарын бир эле мыйзам менен, перо менен мыйзамды кабыл алып коюп оңолуп кете албайбыз. Ар кимибиз өзүбүздүн патриоттуулугубузду мына пандемиянын убагында чек ара чырында кандай болгонубузду көрдүк. Биз мындан нары өлкөнү дагы жардын кырынан нары түртүп ийгенге жол бербешибиз керек. Балдардын келечеги үчүн жок дегенде ар кимибиз өзүбүздүн ордубузда колдон келген салымыбызды кошпосок, бул өтө оор акыбалга алып келиши мүмкүн. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу бүгүнкү талкууга катышуучулар, мен өзүмдүн оюмду, келечекке болгон оюмду төмөндөгүдөй айтмакмын. Конституция өзгөрдү. Анын ичинде баягы башкаруу формасы боюнча мен айтып атам, и президенттин кайрылуусун биз уктук. Өз мойнуна жоопкерчиликти алган адам бар. Бул биринчиси, бул факт. Экинчиси, калкыбызда жакшы бир сөз бар, баягы үмүтсүз шайтан дейт. Жакшыга үмүт кылалы. Ар кимибиз, ал окумуштуу болобу, ал коомдук ишмер болобу, же мамлекеттик структурада иштеген адам болобу, жөнөкөй дыйкан болобу, ар кимибиз өз ишибиз менен алек болсок, Кыргызстан алдыга жылат. Буюрса. Рахмат чоң айымызда. Мен айтып кетет элем, ооба чындап конституция кабыл алынды. Кандай болбосун дагы ушу жаңы система менен иштешибиз керек. Каалап кетет элем, жана суранып кетет элем, кандай гана мыйзам болбосун, мыйзамдар так аткарганды үйрөнөлү. Мамлекеттик кызматкер болобу, жөнөкөй жаран болобу, ошондо гана тартип онон. Тартип болгон жерде, ошол жерде анан кийин экономикалык реалдуу сектор өнүгөт. Ошол учурда экономикадагы жана өндүрүштүн ишкерлеринин өкүлдөрүнө айткым келет. Мен суранып кетет элем, жана как эксперт катары корпоративдүү башкаруу принциптери киргизиңиздер. Корпоративдүү башкаруу принцип киргенден кийин мамлекеттик мекеме болобу, жеке мекеме болобу, алар ушу өнүгүүсүгө жол ачылат да ошондочу. Азыр бизде корпоративдик башкаруу принциптери да тег эле жок. Ошол эле чоң курулуш компаниялары эле же болбосо башкалар делечи. Ошого чакырып кетет элем. Эң негизги кандай гана мыйзам болбосун, ошонун талаптарын так аткарганга аракет кылалы. Рахмат чоң, урматтуу телекөрүүчүлөр, ТМЖ телеканалында, ошондой эле Т медиа групптун Facebook'тагы жана YouTube'тагы барачтарында сиздер коомдук пикир көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Мен байырда эле айткан сөзүмдү кайталап кетейин. Бул тема алкагында биз дагы бир нече жолу жолугат окшойбуз, себеби тема өтө чоң. Кантип жашайбыз, кантип тиричилик кылабыз жаңы конституция негизинде. Сак саламат болуңуздар.